Талас шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата маданий оюн-зок иш-чаралары болду. Иш-чара Айтматовдун айкелине гүл чамбар коюу менен башталды. Манас Ордо комплексинде залкар жазуучунун чыгармаларындагы каармандарды чагылдырган колөнөрчүлөрдүн эмгектери сүрөттөр көргөзүлдү. Бир эле убакта айтыш, манас айтуу, улак тартмай, ат чабыш жана концерттик программалар менен коштолду. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Чыңгыз Айтматов өзүнө өзү өмүр бою унутулгус кылып чыгармачылык эстеликти тургузуп кеткен. Жөн гана аны эскерип туруу абзел деп билдирди. Чыңгыз Төрөкулович айылга келгенде ошол жанагы Дүйшөндү мектеби деп коет, азыр ошо Чыңгыз Ордо кылган бак бар да, ошонун арасына атайылап ал кишинин үйү болгон эмес, бузулуп кеткен. Анан ошол жерге атайын Москвадан ал кезде бул СССР союзчулар союздан баштап ошо үй салдырган, мейманкана салдырган да. Айтматов келген сайын ошол жерге келип, анан желбегей жамын ошо балалык күндөрүн эстеп, ошол айылда калган кишилерди барбы жокпу деп сураштырып, анан ар кимиси менен учурашып, анан биз ал кезде жаш балабыз да, мен ошо 3-4 класстагы бала болушум керек, ошо ойноп барып калсам, анан ошол киши чакырып алып, анан сен кимдин баласысың дейт. Анан чыныбек болсо, жана хулиган чапкан чыныбек болсо, атаң канча да, апаң канча да деп туугандарым баарын сүрөтчү. Анан ошо айылдын чекесинде мындай бир касиеттүү жерлер бар эле, ак үй, анан кийин эски мектеп депчи. Ал жерде мындай археолог табыла казылган Чыңгыз Төрөкулович жердеге барып базып кечкисин, анан эртең менен дагы желбегей чапамды кийин алып басып жүрчү. Анан достору менен жолугуп, ошол шекер айылында турган туугандары менен жолугуп, анан албетте ат минип, анан кийин алка Күркүрө суусу деп коет, ошол жерде Айтматтын чоң атасынын тегирмени болгон да. Ошол жерге барып, кичинекей балдарын, ал кезде Ширин менен элдер кичинекей бала болсо керек да. Ошол жерге барып кайырмак салып, балык кармап, мындайча айтканда, баягы ааламдан жол айылдан башталат деп, мен ушул айылдан ааламга жол салдым, кайта ошо атактуу болуп айылды аралашып жүрөм деп ошону билдиргиси келди, же чыгарма салдыргысы келди. Ошо айылга келгенде бул кандайдыр бир касиеттерден кайнет алчу да. Манас Ордо комплексинде окуучулардын колунан жаралган улуу жазуучунун чыгармаларын кийиз бетине түшүргөн көргөзмө болду. Талас районунун Айдаралиев орто мектебинин сүрөт жана кол эмгек мугалими Жазмира Давлеталиева көргөзмөгө 20дан ашык эмгекти алып келгенин жана залкар жазуучунун ар бир чыгармасын кийиз бетинен көрүүгө мүмкүн экенин айтты. Бүгүн биз ушу дүйнө жүзүнүн алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине келип, ушул эмгектерибизди коюп атабыз. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кийиз дүйнөсүндө деген темада иштегенбиз. Буга чейин биздин эл окуучуларыбыз тасма аркылуу, китептер аркылуу ушул Айтматовдун чыгармаларына окуп билип атса, биз ушул чыгармаларды кийиз дүйнөсүндө кандай чагылдырышты ойлонуп, ошол боюнча иштедик. Буюрса, эмгектерибиз эң жакшы деңгээлде чыкты деп бүгүн сезип атам. Анткени көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ушул эмгектерибизге келип суктанып, кийизден жасалыптыр, бул Жамиля турбайбы, бул баланчанчы чыгарма турбайбы деп ар бир чыгарманы ушул сүрөт аркылуу эле таанып билишип атат да. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жетекчилери, маданий жана коомдук ишмерлер, жазуучунун үй бүлөсү менен өлкөнүн бардык аймактарынан келген меймандар катышты. Талас шаарында алып калемгер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаралар буга чейин Ош шаарында да уюштурулган. Ал эми негизги жыйынтыктоочу салтанат Бишкек шаарында болот. Айылда жүрсөң рахат,